Саламатсыздарбы, урматтуу спорт кооздору, эфирде Таймаш спорттук көрсөтүүсү. Бүгүнкү көрсөтүүбүздү сүйүнүчтүү кабардан баштоону турда көрдүк. Айтайын дегенибиз өтүп бараткан аптада Италия мамлекетинде кыз келиндер арасында дүйнөлүк рейтингдик чемпионат болуп өттү. Мында Кыргызстандык дүйнөнүн жана Азиянын чемпиону Айсулуу Тыныбекова бардык атаандаштарын жеңип чыгып, мына ушул дүйнөлүк рейтингдик турнирдин жеңүүчүсү болуп калды. Айтайын дегенибиз, Айсулуу Тыныбекова бул аптада 2 алтын медалды жеңип алды. Турция мамлекетинде өткөн дүйнөлүк чоң турнирде дагы Айсулуу жеңүүчү болду. Мындай ийгиликтер менен биз жалпы Айсулуу Тыныбекованын күйөрмандарын, ошондой эле алардын машыктыруучуларын куттуктап өтөбүз. Мына ушул эле күрөш темасын уланта турган болсок, жакында республикабыздын борбору Бишкек шаарындагы Кожомкул атындагы спорт сарайында грек-рим жана эркин күрөш боюнча Кыргызстандын 2020 жылдагы чоңдор арасында чемпионаты болуп өттү. Мында Жалал-Абад шаарынын балбандары мыкты ийгиликтерди жаратышты. Айта турган болсок, мына ушул Жалал-Абадтан барган балбандарды Жалал-Абад шаарындагы Ратбек Санатбаев атындагы балдардын жана өспүрүмдөрдүн олимпиадалык резервтерди даярдоочу спорттук мектебинин машыктыруучулары даярдашкан. Төмөндө мына ушул спорттук мектеп жөнүндө сюжет болот. Çıkanakta dur. Tazdı bas. Aylan, kara bas. Биздин Ратбек Санатбаев атындагы спорт мектебинде бүгүнкү күндө спорттун 5 түрүнөн машыктырабыз. Алар күрөштүн 2-3 түрү, грек-рим күрөшү, эркин күрөш, анан кыздар күрөшү бар. Андан сырткары футбол, бокс, ошондой эле оор атлетикадан балдар машыгышат. Бүгүнкү күндө 2019-2020 жылкыга биздин окуу планыбызда 648 бала машыгат. Негизи окуучулар машыгат ошончо. Андан сырткары күрөштө негизинен бала көп. Ар бир группабызда балдар толугу менен керек ошо ашыкча негизичи. Агайлар ошо эркин күрөштө 4 агай машыктырат, грек-рим күрөшүндө 6-7 агай машыктырат. Алардын арасында ошо эл эмгек сиңирген машыктыруучулар бар. Биздин мектепте жалпысынан 7-8 тренер эмгек сиңирген машыктыруучу, ошолор балдар бүгүнкү күндө тарбиялашат. Январдан 13 январга дейин Кыргыз Республикасынын чоңдор арасында курама командасына тандоо чемпионаты болду. Бул тандоодо негизги нерсе бул бизден 20 спортсмен барып катышты. Анын ичинен 55 килограммда Дордок Балбай 2-нчи орунду ээледи. Карымшаков Залкар 72 килограммда 3-нчү орун. Олимпиадалык вестерден 60 килограммда 1-нчи орунду Сулайманов Калы ээледи. 67 килограммда Бакиров Эрбол 3-нчү орунду ээлеп калды. 77 килограммда Тугулбаев Кайрат 1-нчи орунду ээледи. Жалпы эсептен барып келгенибиз Олимпиадалык вестерден 2 веске лицензия алдык. Судьялардын 67 килограммда бир аз кетирген каталыктарына байланыштуу техникалык 67 килограмм азыркы күндө чечилип атат. Башка машыктыруучулардын эсебинен мүмкүн бир лицензияга барып күрөшүп калышы мүмкүн. Күрөштө диштен таздан кармай. Жок,
Ушу залда біз тренировканы жақсы қылып атабыз. Ушу олимпиаданы ұтсақ деген үміттебіз. Ушу. Өзің қайдан келдің? Өзім Тайгараевтан болам. Тайгара айылының Құлбайлу деген жерінен болам. Күрөшкөн өзі адамға керек. Көчөлөрдө дагы, башка жактарда дагы күрөш керек болот. Грек-рим күрөшү мага жакты. Ушу грек-рим күрөшүндө машыгып жатам. 9-10 январь 2020 жылы Бишкек шаарында эркин күрөш боюнча чоңдор арасында Кыргызстан чемпионаты болуп өттү. Жалпысынан айтканда биздин Ратбек Санатбаев атында спорт мектебинен 2 коло медаль алдык. 97 килограммда Мадаминов Ахров деген болабыз, анан 70 килограммда Рахат уулу Нурсултан деген окуучу болабыз. Азыркы учурда Бишкекте Республикалык спорт колледжде окуп жатат. Ошондой эле 57 салмакта биринчи орунду Мырзаназар уулу Бекболот деген окуучу болуп алды. Ал Аксыда спорт мектебинин окуучусу, учурда Бишкекте машыгып тренировка кылат. Ошондой эле 57 килограммда финалда дагы ошо Токтогулдук бала күрөштү. Тайырбек уулу Жумашбек ал экинчи орунду алды. 65 килограммда Кочкор атанын окуучусу Абдыразак Нургазы деген бала чемпион болду. Ошондой эле 86 килограммда экинчи орунду алган балабыз бар, Ташкөмүрдөн. Карыпбек Нуртилек деген балабыз. Ушу негизинен алганда балдар жакшы эле натыйжа көрсөтүштү. Эми айта кетсек, эми ошо биринчи орунду алган балдарды азыр ошо лицензиялык олимпиада лицензиялык турнирлерге даярдап жатышат, сборго кетишти. Ошо эми результаттар жакшы, бул ошо 2 чемпион балабыз. Ошо үмүттөнүп жатабыз, эми олимпиадага жолдомо алып барса, олимпиадага барып барсын. Биздин мектепте бүгүнкү күндө 3 дүйнөнүн чемпиондору машыгышат. Алардын эң эле алгачкысы ошо 2016 жылы Францияда болгон жаштар арасында грек-рим күрөш боюнча Калы Сулайманов чемпион болгон. Андан кийин эле ошол эле жылы дүйнөлүк студенттер арасында дүйнөлүк чемпионаттан ошо алтын медальды Асанов Эсен деген окуучубуз утуп келген. Андан 2 жылдан соң 2018 жылы Бакиров Эрбол деген окуучубуз ал дагы алтын медаль утуп келип бизди сүйүндүргөн. Андан сырткары дагы көп эл аралык мелдешти уткан окуучуларыбыз бар. Азия оюндарынан утушту. Бокс боюнча мына быйыл Нурадин деген окуучубуз Азиянын чемпиону болуп келди жаштар арасында. Андан сырткары көп окуучуларыбыз бар. Азиядан 3-чү болгон. Андан сырткары эл аралык мелдештерде көп байгелерди уткан көп окуучуларыбыз бар. Алар бүгүнкү күндө ушул жерде машыгышат. Кыргызстандын күрөш боюнча чемпионатында кээ бир балбандарга калыстардын калыссыздыгын көрсөткөн жагдайлар байкалды. Курама команда тандагандан кийин башка судьялардын балдарын эмес тегиз караш керек. Бул айтканыңыз туура. Анан экинчиден бул жерде баягы видео осмотр кылганда КТРК спорт тартып атпайбы? Алардыкы жакшы даана көрүнүп атат дагы, федерация койгон камерада даана көрүнбөйт. Профессионал эмес, кээ бир тарткан балдар ошол себептен жакшы тарта албайт. Ушул жактарынан да ката кетип атат. Жаса аракет кыл. Биздин залда деле азыр мисалы машыгып жатканда ата-энелер күндө эле келип ушу балдарын ушу эркин күрөшкө берели деп эме кылгандан дагы байкасак болот. Ушу жакшы ата-энелердин күрөшкө, айрыкча эркин күрөшкө болгон кызыгуусу жакшы эле. Жакшы күндөн күнгө өсүп неме атат, жакшы. Биздин мектепте учукур эмес, жакшы кичине өсүп келаткан өрүспүрүм балдарыбыз көп. Ушу агаларын көрүп, биз да ушундай болсок деп эмгектенип атышат. Кудай буйрса алар дагы жакынкы күндөрдө мен ойлойм жакшы бир ийгиликтерди көргөзөт деген.
үмүттерибиз бар. Урматтуу спорт каармандары, жакында Жалал-Абад шаарындагы Жалал-Абад мамлекеттик университетинде мына ушул окуу жайдын спартакиадасы болуп өттү. Мына ушул спартакиаданын алдынан жакында Казак Республикасынын борбору Нур-Султан шаарында алыш күрөшү боюнча дүйнөнүн чемпиону аталган Элдияр Сексенбаевди сыйлоо аземи болуп өттү. Айтайын дегенибиз, Элдияр Сексенбаев дагы Жалал-Абад мамлекеттик университетинин студенти. Азыр мына ушул багыттагы сюжетти сиздер менен чогуу көрсөк. 2020 спартакиадасын аяктап отурабыз. Спартакиада аяктап отурганда Жалал-Абад мамлекеттик университет үчүн, бүтүндөй Кыргызстан үчүн чоң сыймык болгон биздин дүйнөнүн чемпионун чакыртууга уруксат этиңиздер. Бүтүндөй Кыргызстан үчүн Дене тарбия академиясы туруп, ошол жерден дагы 3 жылдын ичинде 3 чемпион чыкпакты. Ошол учурда бүгүн биз 3-чү дүйнөнүн чемпиону могул жерде спартакиаданын астында тосуп алып, ошону куттуктап атканыбыз бул биз үчүн чоң сыймык. Бул сиздердин эмгегиңиздер, сиздердин жакшы берген тарбияңыздар, жакшы жолго багыттаганыңыздар. Ошонун негизинде машыктыруучусу эң негизгиси өзүнүн сила, волясы. Болом, мен ошол чемпион болом деген үмүтү, тилеги ишке ашып, Элдияр бүгүн дүйнөнүн чемпиону болуп атат. Бир түптөп кочоктойбуз. Дайым биздин университеттин, биздин элдин, биздин Кыргызстандын туусун бийик көтөрүп жүрөбүз. Башы бийик болуп, жоолосу арта өсүп Кыргыздын баягы ак калпактын эми мааниси чоң. Бул аска тоо, баш кийимдин өзүнүн орду чоң. Ошон үчүн сага калпакты кийип коет. Жана эшиктерде сүйлөшүп отуруп калдык. Университеттин атынан күрөш чарчаганында акырын ойлонуп, шахмат ойнап отурдук. Бул конвертте көп акча бар. Бул өзүнүн личный өзүнүн атынан. Анан эми айтарым дагы Элдияр бар бол, аман бол, жакшы оку. Элдиярдын өзүнүн үмүт тилеги бар. Биринчи спорт деп спортто окуду. Быйыл кайрадан бүтөт, бүтүп туруп кайра юридический факультетке тапшырат деп айтты. Сөйдөгөн. Кайрадан юридический факультетке тапшырат дагы. Кайрадан биздин студент болот. Өзүм ушул Жалал-Абад мамлекеттик университетинде 4-курсунда дене тарбияда окуймун. Бул жайда деле универсиадаларга негизи бар жокко жардам жакшы, окууда дагы жардамдары чоң. Контрагтымы 50% кыскарткан болчу. Быйылкы жылда 100%ке кыскартты. Ректорубузга рахмат чоң. Ошол жардамы моралдык жактан, баардык финанс жактан жардамы чоң. Мына ушундай жагымдуу маанайдан кийин Жамунун профессордук окутуучулар жана кенже кызматкерлери арасындагы спартакиадасы спорт оюндарынын бир нече түрү боюнча өтүп, жыйынтыктоочу күнү күйөрмандардын бүйүрүн кызыткан аркан тартмай таймаштары менен жыйынтыкталды. Окумуштуу окутуучулар арасындагы мелдештердин уюштуруучусу
окуу жайдын ден соолук борборунун кызматкерлери. Жыл сайын өтүүчү Бекмамат Осмонов атына Жалал Абад мамлекеттик университетинин профессордук окутуучулар курамы жана кызматкерлеринин ортосунда ден соолук 2020 спартакиадасы өтүп жатат. Анда волейбол аялдар эркектер, стол үстүндө теннис аялдар эркектер, шахмат аялдар эркектер, тогуз коргол аялдар эркектер, аркан татыш аялдар жана эркектер ортосунда жана кичи футбол эркектердин ортосунда өтүп жатат. Бул оюн жыл сайын өтөт жана ушул оюндар ректордун демилгеси менен өтүп жатат. Спартакиаданын ойдогудай өтүшүнө окуу жайдын ректораты тарабынан диплом, кубок жана акчалай сыйлыктар каралып, жеңүүчү жамааттарга алган орундарына карата бөлүнүп берилди. Аркан татыш аялдар арасында биринчи орунду алгандыгы үчүн педагогия жана маалымат технологиялар комитетинин 5 сом акчалай сыйлыгы. Аркан татыш боюнча биринчи орунду алгандыгы үчүн 5 сом акчалай сыйлыгы менен ауып командасы. Бекмамат Осмонов атына Жалал Абад мамлекеттик университетинин факультеттеринин профессор окуучулар курамы жана кызматкерлердин ортосунда өткөрүлгөн ден соолук 2020 спартакиадасында жалпы командалык эсепте 3-орунду алгандыгы үчүн табигый техникалык факультети сыйланат. 5 сом акчалай сыйлыгы менен. Жалпы командалык эсепте 2-орунду алгандыгы үчүн педагогика жана маалымат технологиялар факультети сыйланат. 7 сом акчасы менен. Жалпы командалык эсепте 1-орунду алгандыгы үчүн 10 сом акчалай сыйлыгы менен ауып командасы сыйланат. Спартакиаданын негизги максаты бул профессионал оюнчулар болбогондуктан биз окутуучулар жөн эле окутуу менен эле чектелип калбастан спорттук жөндөмдүүлүгүн да көрсөтүп, баягы жакшынакай сөз бар. Дени сак жан өнүккөнгө дегендей ошол нерсеге ошо биздин мугалимдер дайым эле окутуучулук менен эле чектелип калбастан спорт менен дагы өзлөрүнүн мүмкүнчүлүктөрүн көрсөтүп аракет кылышат. Бул спорт деген эмне? Спорт деген баягы жакшы айткандай, спорт бул тынчтыктын элчиси дегендей, бул жерде биздин коллективдин ынтымакка, биримдикке, чогуу ийгиликке жетишине алып келген жакшы иш-чара болуп эсептелет. Ошондуктан спорт менен биз ынтымагыбызды, коллективибиздин
мындан ары чоң ийгиликтерге жетишине аракет кылып келебиз. Ошол негизги максатыбыз коллективдин ынтымагы, биргелик экенин көрсөтүп, чоң ийгиликтерге жетишкенин көрсөтө алат. Негизинде алганда спортко өтө жакшы көңүл бөлүнөт экен да университетте. Эми чындыгында аракет кылып келип атабыз. Колдон келген мүмкүнчүлүктөрдүн баарын шартты түзүп, эң негизги материалдык техникалык базаны чыңдап, ошол спорттун түрлөрү боюнча бардык секциялар иштеп атат. Мына ошол тынбай системалык түрдө кылган аракетибиздин негизинде 3 жылдын ичинде дүйнөнүн 3 чемпионун даярдап бериш. Бул бир эле Жалал Абад мамлекеттик университетинин дүйнөгө дүңгүрөтүш эмес, бүтүндөй кыргыз элин, кыргыз журтун, кыргыз мамлекетинин желегин дүйнөдө желбиретип, чоң ийгиликтерге жетишкени биз үчүн аябай кубаныч, аябай ийгилик. Ушуну менен Таймаш спорттук көрсөтүүсү аяктады. Программанын автору жана алып баруучусу Маматкадыр Маматалиев, тасмага түшүргөн телеоператорлор Маматкадыр Маматалиев, Улукбек Боронбаев, Бекмамат Алишер уулу, монтаждаган видео инженери Искендер Шекербеков. Дайыма спорт менен машыгып, чың ден соолукта болуңуздар, саламатта калыңыздар.